айланайын кыргыз элим. Мен ушундай намыстанып жардам сураган эмес элем. Бутум ушундай өзү протез. Эми сураганга эме туш келип калдым. Айланайын кыргыз элим, чыканактай кызым ушундай ооруга, жаман ооруга жабышып калыптыр. Жүрүңүздөр үйгө келип. Kızım indim. Kızım bana milti bol. Aynen kırgız elim. Çıkanaktay şu kızımdı. Жардам берип коюңузду суранам. Мен мейли өзүм бутум мындай. Саз бордон ооруп атат да? Борунан. Борунан ооруп анан ичине ириң-сириң толуп кетет деп тигинтип шланг сайып коюшкан. Күндөн күнгө начарлап баратат. Мен Альбинанын мамасы болом. Альбинанын ооруганына 2 ай болду. Буга чейин билбей эле жүргөн экенбиз. Альбинанын ооруганына 2 ай болуп, ушу 2 айдан бери билип калдык. Больницага барсак, боорунан тешип койгон. Суу агып, сары суу агып атат. Альбекакос деген ооруга чалдыгып калыптыр. Кыргыз элим, колуңардан келсе жардам берип койгула. Альбина кызым өтө оор абалда. Ошо кыргыз элим силерден суранарым. Операцияны кайсыл жактан? Операцияны Индиядан. Операцияны Индиядан деп атат. 30 миң доллар экен анысы дагы. Ошо кыргыз элим жардам берип коюңуздар. Суранабыз. Мен Талайбек кызы Альбина болом. 2000-жылы төрөлгөм. Жумгал районунун Таштөө айылында окугам. Ошо бул ооруганыма деле, ооруганын билгениме 2 айлы болду. Ошо кабыргамдан тешип чыккан кийин боорума эметип коюшкан, таап коюшкан. Ой, ичимден суу чыгып турат ошо. Ошо азыр Индияга операция кылууга деп атат. Донор өзүмдүн бир тууган эжем болот. Ошо урматтуу кыргыз элим, сиздерден жардам сурайбыз. Жардам берип коюңуздарды суранам. Ушундай көп сылмалуу тыйын табыш кыйын болуп атат. Бутумда мындай протез. Айланайын кыргыз элим жардам берип койгула.